коррупционерлер дагы, криминалдар дагы, кландар дагы, олигархтар дагы bir адам менен сүйлөшкөндү каалайт. Bir адамга берип, маселени тез чечкенди каалайт. Алар эч качан мамлекеттин өнүгүүсүн каалабайт. Алар өздөрүнүн көмөчүнө күлдү ыңгайлуу тезирээк тартканды каалайт. Bir адамга bir жолу берип, тилин таап алсаң, каалагандай тараңдай бересиң. Анткени булар Акаевдин маалында ошондон башташкан, Бакиевдин маалында ошентип жашашкан, Атамбаевдин маалында ошентип жашашкан, Жээнбековдун маалында ошентип жашашкан, бүгүн Жапаровдун маалында да ошентип жашап атат. Bir адам менен сүйлөшүп алуу оңой. Düşmanlarımdарды. Саясатта дагы ушу мен жакындатпасак, ушу бала жакында бир келип бир кызматта, мамлекет кызматта отуруп калбаса экен, бул кезде баарыбыз жок кылат деп ар түрдүү аракеттерди кылып мен жакындатпаган көп күчтөр бар. Жаш муундар, кийинки муундар менден талим тарбия алсын, ошодон үлгү алсын. Мана бизге канчалык мен башыма оор кыйынчылык күн түшүп атса дагы, канчалык мени акыйкатсыз тебелеп тепсип атса дагы, мен айтып атамын. Эли журтум, мени колдогондор көтөрүлбөгүлө деп атам. Садыр Жапаровду Кудайга теңеп аткандар, Карманарга эч кимди таппай калганда, Жээнбеков менен мен ачык чыгып күрөшүп атканда мени баатыр деген да булар. Кантип эле 2 ай мурдагы баатыр 2 айдан кийин бакылдак болуп калат. Бул менин экижүздүүлүгүм эмес, бул алардын экижүздүүлүгү. Садыр Жапаров айтып жатат, Кытайдын карызынан жетим тонну кертип ташып кутулабыз деп. Туура. Сиздин оюңузча, жетим тоо кандай иштетилиш керекпи же иштетилбеш керекпи? Туугандар, биз Жээнбековду көрүнгөндөн карыз алып, ортомчудай болуп, чет мамлекеттен Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. келген карызды элге бөлүп берип коюп эле отура берет экенсиң. Буга мектепти бүтпөгөн окуучунун деле акылы жетет деп куюп бербедик беле? Туурабы? Жетим тоону, же болбосо башка тоону жардырып, талкалап, түбүндөгү алтынын сатып туруп карызды кутулуп койгонго алкаштын деле акылы жетет ага. Жөнөкөй катардагы алкаш болот го, алкаш жана үйүндөгү радиосун, телевизорун, телефонун, паласын, килемин, диванын алып чыгып сатып тиричилик кылган алкаш болот го. Дал ошондой мүнөз болот атпайбы бүгүнкү бийликте? Биз качанга чейин эле үйдөгү бир нерсени көтөрүп чыгып сатып карыздан кутулган адаттан токтобойбуз? Бул эч нерсени көрбөйт экениң, мамлекетти кантип башкарууга жөндөмсүз экениңин белгиси да. Анда президентке суутуп коюппу? Эгер ошол тоону сатып карыздан кутулганга башка акылың жок болсо, жөн эле үйдө отурбайсыңбы? Кем чонтойдой болбойт? Эмнеге Жапаров жетим тоонун эсебинен 300-400 олигарх клан жеп койгон акчаны төлөш керек? Кустура албайт. Кустургандын жолун да билбейт. Өндүрө албайт урларды, камай албайт бирөөнү дагы. 2 миллиард сом алганда сүйүнүп жүрөт. 2 миллиард доллар өндүрө турган кишиден 2 миллиард сом алып сүйүнүп атат. Таможняда жылына 40 миллиарддан ашык сом урдалат. Билбейт дейсиңерби аны эч ким?
Мына биз экономикалык амнистия киргиздик. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шылуучулук да. Эмнеге? Ушул депутаттар, министрлер, президенттер үй бүлөсү менен биригип алып, мамлекеттик карызга батырса, аны жалпы элдин байлыгы болгон биздин кем байлык несебинен төлөшүбүз керек. Эмнеге? Бул дана келесолук да. Төлөбөйбүз жетим тоо менен биз аны. Төлөтө турган адамдар бар. Бир 2-3 эле сындырсаң азыр, артына сая түссөң, Кытайдын эмес, бүтүндөй мамлекеттин каржысын төлөп коет. Алар азыр телевизордун наркы бетинде каткырып коюп, попкорн жеп отурушат. Бунусун да алдап кеттим деп. Эмнеге бүгүн Америка Матраимовтар жөнүндө кайра дагы уюн ката баштады. Анткени алар биздин элге силердин бийлигиңер алдап атат. Жээнбековдун маалындагы түзүлгөн схемалар бүгүнкү күндө дагы күчүндө иштеп атат дегенди каңкулап атат. А биздин МИД эмне деп атат? Бетин табактай кылып уялбай туруп эле биздин ички саясатка киришпегиле деп койду. Кудайга тууба кылдым. Түрмөгө эч ким түшпөсүн. Бирок биз Садыр Жапаров Марстан, же Айдан, күндөн келип калган саясатчы эмес да. Биз саясатчыларыбыз кимдин канча акчасы бар экенин, канча дарамети бар экенин бири-бирибизди билебиз да. Түрмөдө жатып чыккан болсо, мына азыр Садыр Жапаров жүргүзүп аткан шайлоо компаниясы минимум эле 10 миллион доллар турат. Минимум. Башкасын айтпай эле коеюн. Кыргызстанда Кемчонтойдой болуп, бир эле кандидат кыдырып жүрат Кыргызстанды, келесодай болуп. Стадионго эл топтоп алып, Кыргызстандын бардык баннерин элеп алып, теле бардыгын, журнал бардыгын элеп алып, жалгыз эле өз сойломун чуркап жүрөт. Эмнеге? Каяктан алдан чакчаны? Сен хандыкка кетип атасың, сенин бараткан жолуң күмөндүү болбош керек. Жогандан чакчасы эл чогултуп берген деген бул жалган, бул 100% жалган, эл чогултуп берген жоган чакчаны. Эч ким ишенбейт. Нардадан ойноп утуп алдыбы, же картадан ойноп утуп алдыбы, же түрмөдө кандай кылып тапты, же түрмөдө отуруп бизнес кылып бердиби? Кече эле Мекенчил деген партиясы араңдан 100дөн 200дөн адам чогултуп шайлоо өткөрүп жүргөндө баннер эле албай. Эгерде ушундай акчасы көп болсо, кече Мекенчил партиясы Мекеним Кыргызстан менен, биримдик менен, Кыргызстан менен тең жарышып шайлоого катышпайбы беле? Каяктан алдан чакчаны? Эл чогултуп берди деп атпайбы? Жалган бардыгы. Эл эшикте өзү темселеп жүрөт, бирок акча чогултуп бермек турсун. Эшикте болуп көрбөгөндөй кризис болуп атат. Бирөөгө бирөө акча бере турган, азыр Садыр Жапаровго эмес, кошунаңа бергенге акча жок. Адамда деген кичине мындай ой болуш керек да. Мына баннердин бардыгын эмне деп жооп берем бирөөгө депчи. Анан эл чогултуп берип атат деп койсом эле ишене берет деп ойлоп атабы? Ушинтип кайсы бир жолдошусунда айтты, эл чогултуп берип атат деп, жана кымбат баалуу кийими боюнча мигранттар салып атат деп. Бардыгы мигранттар салып аткан эмес, мигранттар элди да акчаны чогултуп берип аткан эмес, бардыгын. Эми ушул жалганга бирөө ишенеби? Бул деген сөз Садыр Жапаров уже кимдир бирөөнүн акчасын алып, заложник болуп калды деген түшүндүрөт. Күмөндүү болуп калды расходтору, чыгымдары күмөндүү болуп калды. Ошого бирөө ишенеби азыр? Ошол келип коррупция менен күрөшүп атканына ишенеби? Ишенбейт эч ким. Буга чейин түрдүү жумшактар чыгып аткан. Ошолор чынга окшоп баратпайбы барган сайын?